Kaygan çürük sağa kabıldı Kareginde var mı çalımı Экран артында кол чаап отуруңуздар туугандар, сураныч. Колдо отуралы өзүбүздүн мекендешибизде. Бүгін майрам, бүгін той деп Ушул жаздын күнүндө Күндүстейелди колго барма Элдик сенин үйүңө Biz kelgenime көйлө жыл болду. Кыргызстанга барып келип турабыз да. Kut bolsun senin tuğan günün Kutludan seni geldi biz bugün Аккордеонду кичинекей кезден кызыктык да. Үйдөгүлөр атам ойнойт. Kullanışlar dayra bolup alınıp Telin geret ak şöpüle camınıp Başım cumbaylardan ülküp Toy baştaldı Allakanlar çağırdı Hep bileyli Car seninki tuğla Bileyli boşlu bilgi bölüme Москвада сиз бир эле аккордеон менен иштейсизби же айлык жумушта иштейсизби башка? Азыр Башка да жумуштар бар негизи. башка жумуш иштейсиз, э? Vakit var geçkenge Ağa gelirsen geçkenge Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди көрүп жаткан жалпы YouTube'дагы биздин досторубуз, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен дагы Москва шаарында дагы бир талант менен тааныштырып, ушул талантты элге алып чыгуу максатында ушул видеону тартып атабыз, туугандар. Анда азыркы алдыда буюрса биздин талантына баа бересиздер, комментарийга оюңуздарды жазып, лайктан басып колдоп туруңуздар. Анда азыр биз акырындап Бека деген менен Москва шаарындагы аккордеонист уулуңуздар менен маек курабыз, туугандар. Колдон келишинче колдоп, поддержка берип койсоңуз болот. Бөтөн жерде, бөтөн элде ушул кыргызымдын жакшылык тойлоруна кызмат кылып жүргөн Бека уулуңуздар менен азыр толук маек кылабыз. Ассаламу алейкум. Бека мырза, кандайсыз? Кыска нуска Бека деп коебуз. Негизи толук атыңызды айтып койсоңуз болот. Бек болсун. Бек болсун, фамилияңыз ким? Асеев. Бек болсун Асеев, э? Кайсы жатамыз? Таластан болобуз. Таластан. О, Таластын каерден? Бак аята. Бак аятадан, туугандар, мынакей Таластын жигиттери мыкты болот. Анда Бека чүү дегенде эле бир ырдан баштабайлы, анан кийин маек курсак, эгер каршы болсоңуз, өзүңүзгө жаккан чыгармалардан бир элге тартуулап. Көбүнчө эле эски ырларын ырдап жүрөбүз да. Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи дегендерин ырдап берейин, э? Кеттик анда. Колдоп туруңуздар, Kaygan çürük sağa kabıldı Kareginde var mı çalımı Cumşak bölüm Carımın atkan kanı
жадырасын жаным құншағы. Ай, баракалла. Жадырасын жаным құншағы. Ең соңы. Экран артында қолча отырыңыздар туғандар, сұраныш. Қолда отыралы өзімізді мекендешімізді. Москваға қанша жыл болды келгеніңе бека? Москвада көп жүресің. Москваға негиз келгениме көбү жыл болду. Кыргызстанга барып келип турабыз да. Негиз канча жаштасың ошондо? Тургандан кийин 2 жыл болду да. Азыр жүргөнүмө. Акыркы жолу келгениңе кетелексиң. Акыркы жолу келгениме кетелекмин. А так селим көп жыл окшойт да? 5-6 жыл. 5-6 жыл болду. Өзүң канча жаштасың? 27 жашта. 27 жашта, 97. Красавчик. Аккордеонду канча жыл болду үйрөнгөнүңө? Не болду? Ким түркү болду? Аккордеонду кичинекей кезден кызыктык да. Үйдөгүлөр атам ойнойт. Анан атамдын бир туугандары ойнойт. Туугандарым бар эле ойнойт. Ошолорду көрүп отургандан кийин ойнодук. Эски аккордеон менен ойночук. Кийин мага алып келип берди. 10 жыл болуп калды окшойт. Ойногонуңа аккордеонду. Азыр бир аз эскирип калды эми, картайды. Аккордеон ба? Ушул аккордеонду 10 жылдан бери көтөрүп жүрөсүз ушунда? Көтөрүп жүрөм. Эң сонун. Москвада дагы мындай тойлорго заказ болсо чыга бересизби? Мисалы үчүн номериңизди коюп койсок бул жака баягы заказ кылат элек, тойго аккордеон керек дегендерге номериңизди берип экранга коюп койсок балким чыгасыз да? Болот, ону чыгабыз. А так ушул Мурас чайханасында көбүнчө ушул жатып аласыз, Көбүнчө ушу Мурастан. Мурасты. Бул жерде мисалы үчүн кандай баягындай кыласыз? Клиенттерге барып удайсып жерде берип кой деп суранабы? Эми чакырышат өздөрү. Ушул жерде болосуз да, аккордеон. Постоянно ушул жерде болом, ушул жерде иштейм. Уже билип тура калса керек сизде. Номер менен өздөрү чакырышат, барам. Куттуктап коесуз. Куттуктап коебуз, туулган күн жандардайбыз. Да? Көбүнчө эле туулган күнгө баягы шеринелер толушат бул жака. Аз мындай албайлыбы? Балким бүгүн кимдир бирөөнүн туулган күнү болсо, туулган күн тууралуу да бир үрүч жазып койсоңуз болот негизи. Кыска нуска болсо дагы бир. Бул жерде туулган күнүнө келип ырдап кой деп суранат турабыз сизде элдер. Көбүнчө ушу туулган күнгө чакырышат да. Туулган күнгө, беребиз. Туулган күн дегенде кайсылыр ырдайсыз көбүнчө туулган күн тууралуу? Кудай берген Кутуевдин туулган күнүнүн ыры бар. Көпчүлүк билет, белгилүү ырда. Ошону эми аккордеонго салып ырдап беребиз, болдон келишичи. Аны неме деп коет, Туулган күндүн гимни деп коебу ошондо, Ошону көпчүлүк. Ай, баракалла. Бүгін майрам, бүгін той деп ушул жаздын күнүндө Күндүзделерди колго кармап келдик сенин үйүңө Бир сен үчүн достор келди жадырашып жайнашып Кут болсун деп куттук айтып тура сенин күнүңдө Кут болсун деп тура сенин күнүңдө Куттуктап сени келдик биз бүгүн Кут болсун сенин туулган күнүң Куттуктап сени келдик биз бүгүн Кимдин бүгүн туулган күнү болгон болсо ошого Бека мырзадан сизге ыр белек болду. Эң сонун. Анан могул жерде туулган күндөр болот, тойлор болот, тойлорго дагы чыгып ырдап жүрөсүз. Мисалы үчүнчү, баягы Москвада гулянкалар болсо, гулянкага дагы чыгып жүрөсүзбү негизи? Үйлөн тойлор көп болот да эми. Жаштары чакырат да. Көбүнчө чакырат эми. Эң сонун. Баягы тойлордо Москвада кадимкидей ырдап жүрсөңүз, орусда таң калса керек. Орустар деле үйрөнүп калды окшойт. Келип сыртта тургандар келип кошулуп бийлешип, куттукташып кетишет анан. Анан неме да, мына аккордеонду жөн эле мындай на слух үйрөнгөнсүзбү, слух менен жа нота менен үйрөнгөнсүзбү? Жок, слух менен эле. Слух менен эле. Чете берген акыры кол келип кеткен. Эң сонун. Любой ырды уксаңыз кичине мындай бир эки кайталап анда кете берет экенсиз да. Анан негизи мындай музыкалык билим алайын деген ниет барбы алдыда? Музыкалык билимге ошо 1 жыл окугам. Могу именно ырдаган жагына. Вокалдан окугам. Инструментти башы окуган эмесмин. Самоочка үйрөнгөнбүз. Да? Немечи? Толук бүтпөй калдык да бирок окуна. Да? Аккордеондон башка дагы башка аспаптарды ойнойсузбу же бир эле аккордеон башка? Жок, аккордеон эле. Гитарага бир аз аракет кылып көрдүк. Оңой эле экен негизичи.
аракет кылып коюк дейт. Бул аккордеондон алыстабай койдуңуз. Ушул тартып алып. Урматтуу достор, угандар, Москвада тойлор көп болот да. Кыргыздардын тойлору болот. Ошол кадимгидей эле Кыргызстандагыдай лимузиндер менен келип, көчөдө ырдап, бул жакта баягы квартирадан алып чыгат, кээде салондон алып чыгат да. Ошондой тойлорго Бека мырзаны чакырсаңыздар болот. Азыр эми Бека мырза той деп калды. Ошол эми бурдата беребиз эми атайын той тууралуу, мисалы үчүн ошол жашта шаңдуу бир тойго чакырганда көбүнчө кайсыларды дайсыз? Ошону бир чоз беребезби көрүүчүлөргө? Балким той кылам дегендер чакырып ушул. Көбүнчө эле 2 жаштын майрамы болуп аткандан 2 жаш деген ырдап беребиз эми. Жаштарга. 2 жаш үчүн. Кубаныштар кайра болуп алып, келин келет ак шөпөлө жанынып, башым жубайлардын үлпөтүн. Той башталды, алакандар чаңын. Билейли, жаш сейиликке турба, билейли, кошто биге көрүнө. Бактылуу болгула ишке ашыйын, болсун үйрөнү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашыйын, болсун үйрөнү тоюңар. Ак тилектер, ак ниеттер айтылып, апалардын чачыласы чачылып, канам эссе отургандар ак жол тилеп, талайлы узун өмүр шексиз бар. Билейли, жаш сейиликке турган, билейли, кошто жигит. Бактылуу болгула ишке ашыйын, болсун үйрөнү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашыйын, болсун үйрөнү тоюңар. Болсун үйрөнү тоюңар. Эй, бара келди. Эң соң дагы бир суроо да, мисалы үчүн ошол Москвада сиз бир эле аккордеон менен иштейсизби же айлык жумушта иштейсизби башка? Азыр Башка да жумуштар бар негизи. башка жумуш иштейсиз, Бул астында жумушуңуз эмес. Жок. Анча мынча да келип урдап турасыз бул жака. Же жумуш. Көбүнчө деле ушул жумуш менен болуп калат. Да. Атак официалда жумушуңуз бар. Бар. Ал жактан короткеден окшойт анда сиздики. Ооба. Эми элдер чакырса чыга беребиз ал жактан элечи. Анда жумушуңуздан түшүнөт экен анда, эң соң анан мына ырдап жүрөсүз аккордеон менен дагы кандай мына алдында мисалы үчүн клип тартайын, өзүм ыр жазайын деп мындай бар авторский ырлар чыгарайын деген. Бар буюрса. Мындай чоңураак каламдар таштап. Ооба, акындар менен кээде байланышып сүйлөшүп калабыз ырчылар менен. Ооба келет буюрса аракет кылып атабыз. Негизи өзүңүз мындай авторлук ыр жазгансызбы, жазган эмессизби? Жок, жазган эмес. Аранжировка элексизби, Неге? Шарпылып айтабы, не болуп атат? Шык жок да, жазганга шык жок. Жок, акындар менен иштешип атпайсызбы? Обоздар менен иштешип, анан баягы өзүңүз автордук дегенде мындай бирөө сөзүн жазбайт, бирөө обону жазып берет, бирөө аранжировка кылып берет. Ошентип пока өзүңүз ыр жаза элексиз, Жок, андай чыга элек. Ниет бар бирок, алда. Ошо аракет кылып атабыз да, акырында. Ырдап, клип тартып, мындай таанылып, мындай концерт коеюн деген ниеттер барбы алда? Анда сизге мындай чоң ниеттер айтып алдым го. Бардык эле аккордеон мененби, гитара мененби, комуз мененби жүргөндөрдүн бардык эле ниети ошондой болуш керек. Элдин алдына сахнага чыгып ырдайын дегенчи. Бизде да ошондой ниет бар. Ниетти сиз ошо алдыга кое беришиңиз керек да. Мындай бийиктергечи, мына болот, ушу менен болот деген болбойт. Кудай кааласа мына чоң ырчылардай мощный чыгам деп ниет кыла бериңиз. Буюрса Кудайым ниетиңиз берет да. Анда азыр эми бизди апалар көрөт, аталар көрөт, ошол улуу муундарга дагы бир андай десем мындай оор басырыктуу ырлар деп коебу, кантип коет сиздердин тилиңиздерде? Туура эле айттымбы? Мына туура эле айттым туугандар. Азыркы алдыда ырдаган ырларды көбүнчө ошолорго ырдасаң, бул аябай жеңил желпир, эски ырларын ырда деп суранып калышат. Мынакей. Мурас ресторанында иштеп атпайбы? Бул жака деле мен ойлочумун, жаштарым баары деле ушу Москвада окшойт депчи, жаштар эле иштейт десем, жок. Мен атамдан улуу, апамдан улуу адамдар жүрүшөт. Анан көбүнчө ошондой адамдар келишет. Аккордеондо да көбүнчө ошондойлор угушат экен. Ооба. Анан Жаштар анча укпайт, Жаштар только тойдо. Тойлордо. Эски ырларда ошо көбүнчө биздин атабыздан улуу адамдар угушат да. Ооба. Анан талапка жараша ырдайбыз биз дагы. Кеттик анда ошо улуу муундар үчүн
Өмүр Дайра деген эрде берейин. Vakıtlar geçkenge Ağa gelirsen geçkenge Aslı geçin kaydan çınar kaldın sen келді ең сонун. Урматтуу туугандар, бүгүн сиздер менен атайын ушул Москвадагы талант Бека уулуңуздарды элдин алдына алып чыкканга аракет кылдык. Беканын тааныштары болсо жакшы комментарий жазып, лайк басып коюңуздар, жана кыргыз элибизди колдоп коюңуздар. Мынакей бөтөн жерде, бөтөн элде жүрсө дагы, мынакей кыргыздын ырларын унуттурбастан келген элдерге, чайханага келген меймандарга ырда берип аткан ушул Бека сага дагы чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Кудай буйруса, кайсылдыр бир жылдары концертиңерге барганын ачып кылсын бизге дагы буйруса. Буйруса айтканың келсин. Бар болуңуз, рахмат чоң. Чоң рахмат. Силер дагы ушу эл менен биздин ортобузга көпүрө болуп, ушинтип байланыштырып атканыңарга рахмат. Бар болуңуз, рахмат сизге дагы. Бар болуңар. YouTube каналыңар өркүндөсүн өссүн. Рахмат. Көп лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар дейм. Бар болуңуз бекендестер, аман болуңуздар.